бул боюнча мен көп баягы өлкөлөрдө жүрдүм да, өзүмдүн баягы кесибиме байланыштуу. Анан ошол жактардан мен башкалардан көп уктум. Биздин кыргыздын каада салтын, үрп адаттары менен жашаган башка өлкөдөгү адамдарды көрдүм да. Анан ошолорду көрүп, анан эмне үчүн башка өлкөлөрдө ошо биздин кыргыздын каада салт, үрп адаттарын колдонот? Анан эмне үчүн биз кыргыздар өзүбүз колдоно албайбыз деген ой келип, анан 2016 жылы Арузат аял деген коомдук бирикме түзүп, анан ошол жерден аялдардын бардыгына келгиле, биз деген өзүбүз оңолмоюнча бул коом оңолбойт экен. Аялдар биз өзүбүздүн ордубузду табалы деп, анан кийин ошол өзүбүздүн кыргыздын мындай таза каада салт, үрп адаттарын ошону менен биргеле ошо улуттук кийимдерди жандандырып, кайрадан баягы тартуулагыбыз келди да. Мисалы, кээде көчөдө жүрүп калсаң, биздин азыркы жаштарыбыз артистсизби, Шайыр ападансызбы, ырдайсызбы дешет да. Анан ошон үчүн ошолорду уккандан кийин мен келечек муундар биздин улуттук кийимдерибизди унутуп калат турбайбы? Андан көрө биз кыргыз экенибизди билдирип, таанылтып, айтып деп, ушундай жаштарыбызга бир үлгү боло турган бир жакшы нерселерди ойлоп табайлы дедим да. Улуттук кийимди ошо тойдо болобу, жакшылыкта, жамандыкта болгон өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз менен жүрөлү деп, ушундай аялдарга айтып, кыздарга, келиндерге, анан ушуну биз деген алдыбызга максат койдук да. Биз Кудай буйрса келечекте улуттук кийимдерибизди кийип, кыргыз эли өзүбүздү тааныйбыз деген келет. Биз ошол улуттук кийимдерибиз менен баалуу экенбиз. Ошону менен биргеле руханий борбор Арузат деп ачтык. Бул боюнча ошол 32 боз үй тигип, кыргыздын каада салт, үрп адаттарын даңазалап, андан кийин эле көлдө, ысык көлдө октябрда 18-19-20-сында эл аралык эне мерими дүйнөнү сактайт деген форум өткөрдүк. Мына ошондо бүткүл дүйнөнүн элдери келди, ар кандай улуттагы, ар кандай диндегилер. Мына ошондо биздин аялдарыбыз бир 700дөн ашуун аял элечек менен, улуттук кийимдерибиз менен бардык. Мына ошол жерде келген элдердин бүт бардыгы айтты да, биз аялдарды көрүп аткан жокпуз. Биз ангелдерди, периштелерди көрүп атабыз депчи. Анан ошондо мына Россиянын посолу Николай Николаевич айтты да, мен Кыргызстанга келгенден бери биринчи жолу мен ушундай арууландым, мен тазаландым. Силердин улуттук кийимдериңер таптакыр башка экен. Энергиясы дагы башка экен депчи. Ошон үчүн биз максат коюп атабыз, Кудай буйрса, өзүбүздүн эң эле жок дегенде улуттук кийимдерибиз менен биз дүйнөнү багындырабыз. Менин элечегимде азыр жок дегенде эле бир 11 метр материал бар да. Анан бул элечек дагы ар кандай оролот экен. Ар бир нерсенин өзүнүн мындай эмелери болот экен да, үлгүлөрү болот экен, өздөрүнүн бир миссиялары болот экен. Анан ар кандай нерселерди түшүндүрүп тура турган элечектер болот экен да. Мына мисалы үчүн азыр мен башымда баягы кийип турган элечегим, мунун эмесин көрүп атасың. Бул эне мерими дүйнөнү сактайт дегендей эле, эне деген бул көкүрөгүн ачып, бүт бар жокко, келчи балам, мен сени сагындым, же болбосом жашоомду мен сага арнаймын деген ушундай ааламды батыра турган, жүрөгүн ачып турган эненин элеси турат да. Мен бул форманы көбүнчө ушу чет өлкөгө чыкканга, делегация болуп барганга тиктирем да. Себеби жөнөкөй кийим менен барсам, менин ким экеним билинбейт. Анан өзүмдүн кыргыз экенимди билдириш үчүн ошол ар кандай өзүнүн немелери бар, өздөрүнүн ар биринин формамдын өзүнүн сырлары бар да. Анын бардыгын эле баягы жарыя кылып, элан кыла беришти каалабайм. Себеби мен кичине өзүмчүлүрөөкмүн, өзүмдөн башка адамдар билбесе экен дейм булардын сырларын. Ошон үчүн бул көбүнчө ошо чет өлкөлөргө барганда кийиш үчүн ошо кыргыздын
кыргыз экенин билдиргим келет. Ошон үчүн ар кандай формалар тиктирип, ошол кыргыздын улуттук кийимдери менен баргым келет, ошону менен барам. Мен ушул түстөрдөн байкаган жокмун, бирок ушул улуттук кийимдерге бардыгы эле кызыгат го. Бардыгын эле кызыгат. Мына жакпай калды, же бул начар экен, же болбосо бул жарашпай калыптыр деген сөздү уга элекмин да. Ар бир эле формама кызыгышып, жакшы эле кабыл алышат. Бирок мен эң негизги айтайын дегеним, мисалы биздин кыргыздын кыз келиндери, аялдары мына башка мисалы Турциянын кийимдерин кийгилери келет да. А бирок чем ошол Турциянын башкалардын кийимдерине караганда биздин бул улуттук кийимдерибиз бир жагынан арзан, экинчи жагынан жагымдуу, сүйкүмдүү дегим келет да. Мына мисалы биздин азыркы жаштарыбыз көпчүлүгү арабтардын кийимин кийип атат. Туурабы, көкүрөгү көрүнбөсүн дегендей. Арабтардын кийимине караганда биздин өзүбүздүн кийимдерибиз кандай жакшынакай турат, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир улут өзүнүн кийими менен улут депчи. Баягы международный конференция болгондо Москвада, мына ошондо Елена Геннадьевна деген өзүнүн орустарынын улуттук кийимдерин кийип чыкты. Мына ошол биз эл аралык форум өткөргөндө ошол жерге келген улуттардын бардыгы алмакан чын эле ар бирибиз өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди кийишибиз керек деген максат койдук. Азыр биз көбүнчө ошо ар бир улут өзүнүн улуттук кийимдерин кийип атышат. Мисалы мен кайсы кийимим менен чыкпайын, улуттук кийимим менен да. Ушул кайсы өлкөдө жүрбөйүн, эже сүрөткө түшүп алайлычы дейт да. Орустары болобу, немистери болобу, кытайлары болобу, дунгандары болобу, чечендери болобу, бүт бардыгы сүрөткө түшүп алайлычы деп суктануу менен келип биздин сүрөткө түшүшөт да. Анан кээде өзүм ошол улуттук кийим менен мына элечегим менен машина минип баратканда дагы ар жагыман бер жагыман өткөн водительдер токтотуп, ой эжеке бардыңар ушундай кийингилечи деп жакшы сөздөрүн, тилектерин айтып кетет да. Мына бүгүн деле мен өзүм ошо улуттук кийим менен келеттим. Анан ошо жолдо кыйкырышты да. Эже айтыңызчы аялдар, бардыгы ушундай, энелерибиз ушундай кийинсинчи деп бирөөсү айтса, бирөөсү айтат, эже ат минсеңиз кандай сонун жарашат эле депчи. Анан мен айттым, азыркынын атын минип баратпаймынбы депчи. Анын сыңарындай ошол биздин улуттук кийимдерибиз эң негизгиси жагымдуу, көркөмдүү, сүйкүмдүү. Мен бардык энелерге айтар элем да, биз өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз менен, энелик мээрибиз менен, жан дүйнөбүз менен, тазалыгыбыз менен биз энебиз. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз, алдыга койгон тилектерибиз бар. Биз дүйнө элине эне мээрими дүйнөнү сактайт деген девиз менен чыктык да. Ошон үчүн биз энелер эртеңки биздин ордубузду баса турган кыздар биздин улуттук кийимибизди унутуп калбаш үчүн ар бир эне улуттук кийимди сөзсүз кийиш керек дегим келет.